Жолду каалаган жерден кесип өткөндөр айыппулга жыгылат. Анын өлчөмү 1000 сом. Кайгул кызматкерлери Киев-Манас көчөлөрүнүн кесилишинен 1 сааттын ичинде эле эреже бузган 30 адамга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Алардын ичинен 15 жаранга протокол түзүлдү. Уже 2 дня как в средствах массовой информации, на телевидении, везде дается информация о том, что по Кыргызстану будет идти рейд под названием «Пешеход» жөө жүргүнчү деген. Жыл башынан бери 86 жөө жүргүнчү жол кырсыгына кабылган. Ал эми өткөн жылы 1381 жол кырсыгы катталып, 1633 жаран ар кандай жаракат алган. Анын ичинен жөө жүргүнчүлөр 119 жол кырсыгынын күнөөкөрү болуп, 13 жаран каза болгон. Бир 60-70% көп ДТПлар ушу жөө жүргүнчүлөр туура эмес жерден өткөндөн, пешеходдон чуркап өткөндөрдүн ошонун кесепетинен, ошонун айынан ДТПлар көбөйүп атат да. Мисалы, азыркы учурда биз Ош базардан келдик. Ош базарда жарым сааттын ичинде бир 10-12дей протокол түзүлдү. Туура эмес жөө өтмөктөн өткөн үчүн. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундарынан кайрылып кетет элем. Өзүңүздөргө сак болуп, эки четти карап, бир 300 метр болобу, 400 метр пешеход алысыраак болсо дагы ошол жака өзүңөр басып өтсөңөр негизи жакшы болот. Мындай көзөмөл жүргүзүүнүн максаты жөө жүргүнчүлөргө чара көрүү эмес, алардын коопсуздугуна кам көрүү. Туура эмес жерден өткөн жарандар жол кырсыктарына көп кабылышат. Кат ылдамдыкта келе жаткан айдоочулар байкабай көрбөй калышы мүмкүн. Адам өткөн жери бар, өтпөгөн жери бар да, машина төлөп өткөн жер. Анан өзүлөрүнүн ден соолугуна эле жакшы. Анткени катуу баратып кээ бирде даже пешеходдон деле токтой албай кетесиң, көрбөй каласың адамды. Өлкөдө өтүп жаткан рейдтик иш-чара 27 январда башталган. Бир күн аралыгында эле туура эмес жерлерден өткөн 1335 жөө жүргүнчүгө 1000 сомдон айып салынды. Ошондой эле жарандарга жол кайгул кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Айсана Бакытбекова, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.